Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү биздин лекциянын аталышы бухгалтердик эсептин негиздери. Биздин лекциябыздын негизги максаттары: таанып билүүчүлүк, аналитикалык жана синтездөөнү өнүктүрүү, өзүңүздөрдүн келечектеги кесибиңиздердин маңызын жана маанисине түшүнүү, ага туруктуу кызыгууңуздарды көрсөтүү, кесиптик милдеттерди натыйжалуу аткаруу, өнүгүүгө зарыл маалыматтарды издөө, маалыматтарды талдоо, баалоо маданиятына ээ болуу. Биздин лекция күтүлүүчү натыйжалары дагы бар. Бухгалтердик эсептин негиздери жана аны жүргүзүү боюнча билим алуу, бухгалтердик жазууларды түзүүнү үйрөнүү, бухгалтердик эсеп-кысаптын маанисин, маңызын, ыкмаларын билүү, уюмдун, ишкананын каржы чарбалык иш-аракеттерин билүү. Бухгалтердик эсептин негиздери лекциябыз төмөндөгү пландан турат. Киришүү: бухгалтердик эсептин маңызы, бухгалтердик эсептин мазмуну, эсеп-кысаптын ыкмалары. Кыргыз Республикасында илгертен эле эсепчи жана санакчы деген термин ата замандан Манас ата менен бирге жаралган болсо да, бухгалтер термини көбүнесе советтик доорго өнөр жай тармагына калыптануу мезгилине таандык. Кыргызстанда биринчи бухгалтерлерди даярдоо айыл чарба жана финансы техникумдарында уюштурулган. Бухгалтердик эсептин маңызы. Бухгалтердик эсептин жардамы менен ишканалардын юридикалык жактардын активдери, милдеттенмелери, менчик капиталы, киреше менен чыгашалары тууралуу маалыматтарды каттайт, иштеп чыгат, кабарлайт. Кабарлоо жолу аркылуу жыйноо жана өлчөмү тутум бухгалтердик эсепке кирет. Материалдык байлыктарды жана акча каражаттарды кабыл алуучу, жөнөтүүчү жана сактоочу кызматкерлерге толук материалдык жоопкерчиликтерди жүктөйт. Мурунку аракеттеги бухгалтердик эсептин нормативдик методикалык материалдардын баары керектен чыгып жатат. Мына ушул мүчүлүштөрдүн ордун толтурууга республиканын жогорку окуу жайларында жана уюштурулган курстарда бухгалтердик даярдоо окуу куралдары иштелип чыгууда. Бухгалтер бул адис турган кирешелер жана чыгашалар эсебин жүргүзөт. Ал бухгалтердик документтерди каттайт, алектенет жана салык органына, башка органдарга отчетторду даярдап берет. Бухгалтер иши кызматтар үчүн наркын даярдайт, мамлекеттик бюджетке төлөмдөрдү жана которлорду эсептейт. Кызматкерлердин айлык акысын дагы эсептейт. Бухгалтердик эсептин негизги мазмунуна негизгилери кирет. Бухгалтердик эсеп билими ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин финансы чарбалык ишкердигин окутат. Чарбалык эсепти чыңдоо жана өнүктүрүү ишинде бухгалтердик эсеп өзгөчө орунду ээлейт. Бухгалтердик эсептин жардамы аркасында чарбалык каражаттардын туура пайдаланышына, ишканалардын чыгымдары менен кирешелерине көзөмөлдүктүү ишке ашырууга байкоо жүргүзөт. Алардын чарбалык ишинин финансылык натыйжаларын аныктайт. Чарба ресурстарын туура эмес чыгымдоонун себептери белгиленет жана аларды эң рационалдуу пайдалануу чаралары көрүнөт. Чарбалык эсеп-кысап 3 эсеп-кысаптан турат. Буларга оперативдүү, статистикалык жана бухгалтердик эсеп кирет. Негизинен айтып өтсөк, оперативдик эсеп бул чарбалык субъектинин күндөлүк ишмердүүлүгүн тууралуу бөлүмдүк, участкалык, цехтик тармактардын иш-аракеттерин күн сайын билдирип туруу менен анын ишин жөнгө салууга, башкарып турууга жардам берүү эсеп болуп саналат. Оперативдүүлүк эсеби өндүрүштү күндөлүк башкаруу үчүн гана колдонулат. Статистикалык эсеп болсо, бул регионалдык жана мамлекеттик деңгээлде башкаруу үчүн экономикалык, социалдык, демографиялык жана башка багытты коомдун өнүгүшүнүн маалыматтарын чагылдырат. Андан тышкары экономикалык субъекттердеги
коомдук массалык процесстерди жана бүтүндөй эл чарбалык өнүгүү, калктын саны жана улуттук курамы түшүмдүүлүгүн тууралуу эсепти камтыйт. Ал эми негизгиси бухгалтердик эсеп. Бул өндүрүштүк процесстерде жалпы жана тынымсыз байкоо жүргүзүп, ошол процесстерди каттоо, туура чечим кабыл алууга мүмкүндүк берген юридикалык жана экономикалык жактан далилдүү маалымат менен камсыздоо болуп саналат. Бул биздин сүрөттө көргөзгөндөй чарбалык эсептин түрлөрү. Буга оперативдүүлүк эсеп, статистикалык эсеп, бухгалтердик эсеп, ал эми бухгалтердик эсеп финансылык башкаруу жана салык эсептерине бөлүнөт. Бухгалтердик эсеп бул чарбалык эсептин бир түрү. Ал ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жана анын башкармалыгынын чарбалык ишинин көрсөткүчтөрүн тактайт. Бардык чарбалык операциялар документтердин негизинде толтурулуп каттоого алынат. Мунун өзү бухгалтердик эсептин көзөмөлдөө маанисин жогорулатып, анын далилдегич күчүн арттырат жана маалыматты тууралыгын камсыз кылат. Бухгалтердик эсептин көрсөткүчтөрү бул товардык материалдык мүлктү баалуулугу, акча каражаттары, эсеп кысаптарын жана башкаларды инвентаризациялоо аркылуу мезгил менен такталып турат. Бухгалтердик эсеп кысаптын негизги ыкмалары бар. Буга документтештирүү, инвентаризация, баалоо, калькуляциялоо, баланс, теңдүүлүк, счеттор, санаттар, кош жазуу жана отчеттуулуктардан турат. Бул сүрөттө көрсөткөндөгүдөй, бул 8 ыкма 4 эсептин объектисине бөлүнөт. Документтештирүү. Документ латын сөзү. Бул күбөлүк, далилдик дегенди билдирет. Бир нерсени далилдөөгө же күбөлөндүрүүгө укугу бар кат же башка формадагы жазылган иш кагазы, күбөлүк акт. Бухгалтердик эсептин счетторундагы жазуулар документтерге негизделет. Документтердин жардамы аркасында чарбалык операцияларды өткөрүү учурда жана жүргүзүлгөн жерде туташ чагылдыруу менен ишке ашырат. Инвентаризация тегиндөө. Ишкана мекемелердин байлыктарын чыныгы санын бухгалтердик эсептин маалыматтары менен тууралыгын текшерүү менен салыштырып байлыктарды өткөрөт. Инвентаризациянын негизги максаты ишкананын, мекеменин ичиндеги байлыктарынын туура өз жолу менен иш алып баруудагы кыянаттык кылуу, өрттөнүү, табигый кырсык учурлардан тегиндөөнү жүргүзөт. Инвентаризация жүргүзүүнүн керектеги бир кыйла себептери бар. Бул жерде дагы сиздерге көрсөтүлүп турат. Кайсыл учурда инвентаризация жүргүзүлөт, кандай ыкма методдорду колдонот, инвентаризация кайсыл убакытта, эмне себептерден болот. Ошондой эле сөз түрүндө инвентаризацияны ким аткарат деген нерселердин бардыгы ушул слайдда көрсөтүлүп турат. Калькуляциялоо бул өндүрүш, жумшоолордагы жана продукциялардын жалпы жана айрым статьялары боюнча сатуудагы эсеп кысабынын ыкмасы. Калькуляция продукциянын бирдигине же аткарылган жумуштар көлөмүнө таандык акча туйутмасын саттоолордун өлчөмүнүн калькуляциянын айрым статьяларына, буларга материалдар, жумушчулардын эмгек акысы, амортизация, цех жана жалпы эксплуатациялык тышкы чыгымдар боюнча аныкталат. Калькуляциянын жардамы менен көргөзүлгөн тейлөөнү жана аткарылган жумуштун өздүк нарктын эсептелинет. Өздүк нарк дегенде бул бир продукцияга кеткен чыгымдарды саноо болуп билинет. Баланс бул ишкананын каражаттарынын, алардын булактарынын жана чарбалык ишкердиктин жыйынтыгын
белгиленген календардык датадагы жагдайдын чагылдырылган бухгалтердик документ. Баланс тең салмактуулук, туруктуу өзгөрүүдө турган өз ара байланыштуу чоңдуктар абалын мүнөздөчү көрсөткүчтүн системасы. Баланс таблица түрүндө. Баланс экиге бөлүнөт. Сол бети актив, оң бети пассив. Актив менен пассивдин барабардыгы ишкананын чарбалык каражаттарынын баарынын өзүнчө кайдан жаралган булактары сөзсүз болгону менен шартталат. Баланстын негизинде тургандар статья. Статьянын негизги жалпы жыйындысын валюта балансы деп аталат. Счеттор бул чарбалык операцияларды тайпаланган жана чагылдырган бухгалтердик документтер. Анын сол бөлүгү дебит деп аталат. Оң жагы кредит деп аталат. Бул Т таблицадагы төмөндөгүдөй сүрөттө көрсөтүлгөндөй таблицадан турат. Счеттор бул бухгалтердик эсеп-кысапта колдонуучу эсептешүү туюнтмасы. Ишканалардын каражаттарын жана алардын түзүү булактарын, алардын кыймылын так жана туруктуу эсептөөгө колдонуучу термин. Кош жазуу бухгалтердик эсептин счетторунда чарбалык операцияларды чагылдыруунун жолу. Бул жолду колдонгонго ар бир чарбалык операциянын суммасы эки счетто жазылат. Бири счеттун дебитинде, экинчиси счеттун кредитинде. Кош жазуу бухгалтердик эсептин объектилеринде өзгөртүүлөрдүн туундурунун чарбалык операциялардын экономикалык мазмунуна жараша жүргүзүлөт. Ар бир чарбалык операция эсептин бир объектисинде эмес, эки объектисинде бирдей чоңдугундагы өзгөртүүлөрдү туудурат. Кош жазуу чарбалык операцияларды чагылдырат, көзөмөлдү кылуу мүмкүнчүлүгү камсыз кылат. Ар бир сумма счеттун бир счеттун дебитинде жана экинчи счеттун кредитинде жазылган үчүн эч кандай ошибка болууга тийиш. Себеби дегенде эки жакта бир эле сумма барабар болууга тийиш. Кош жазуу өздөрүнүн түзүлүү булактары менен өз ара байланыштагы чарбалык каражаттарды жүргүзүш үчүн чагылдырылган көрсөткүч. Бухгалтердик эсептин кош жазуу системасы бардык ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда колдонулат. Бухгалтердик отчеттуулук бул өндүрүштүк, чарбалык жана субъекттин финансылык ишмердүүлүгүн белгиленген убактыдагы квартал, жыл ичиндеги көрсөткүчтөрү. Бухгалтердик отчеттун көрсөткүчтөрү чарбалык субъекттин финансылык абалын талдоо, субъекттин төлөө жөндөмдүүлүгүн аныктоо, финансылык жыйынтыгын тактоодо, негиздүү чечмелерди кабыл алууда жана башкаларда колдонулат. Негизинен биздин лекция өзүнүн жыйынтыгына келди. Жогорудагы түшүндүрүлгөн бухгалтердик эсептин ыкмаларын, элементтерин бирине тыгыз байланышкан, алар бири-бири менен толуктайт жана коштолот. Буну сиздер көрдүңүздөр. Улам алдыдагы ыкма кийинки ыкманы колдонууга шарт түзөт. Башка айтканда, бухгалтердик маалыматты жаратуу үчүн ыкмаларды түйүнү бар системасы жана алардын методун маңызын түзөт. Негизги лекциябыздын жыйынтыгында сиздер сөз түрүндө негизги суроолорго жооп бере аласыздар. Эсеп-кысап качан чыккан? Материалдык жоопкердик деген эмне? Эсеп-кысапта кандай өлчөгүчтөр колдонулат? Документтештирүү деген эмне? Инвентаризация деген эмне? Баалоо кандай түшүнөт? Калькуляциялоо деген эмне? Баланстын канча бөлүгү бар? Эмне үчүн баланстын активинин жана пассивин суммалары барабар? Счеттор эмнелер жазылат? Анын бөлүктөрү канча? Кош жазуу, эсеп-кысап мааниси кандай? Негизинен балдар, сиздерге аталган
лекциям аяктады. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кош болуңуздар. Сак саламат жүрүңүздөр.